Менин аты жөнүм Кеңешбек уулу Эстебес. Айыл чарбасына алектенгенибизге 10 жыл болду. Өзүм негизи 6-класстан бери ушу трактор айдайм. Папашам үйрөткөн трактор айдаганды. Эң биринчи тракторубуз Казакстан ДТдан баштагам өзүм. Анан ушу МТЗ 150, анан ушу алып эң туура решение деп мен өзүм ойлойм. Бул трактор ютуп алганыбыздын себеби өзүбүздүн хозяйстводо 150 гектар жер бар. Анан 150-ты замена кылат деп алганбыз, адашкан жокпуз, туура эле ойлоп алыптырбыз. Өткөн жылы 150 гектарды полноценно айдап берди 2 жумада. 15 күндө айдады, рабочий световой дендечи, жарыктан. Саат 8-тен кечки саат 6-га чейин күздүн күнү айдап берди. Өзү аябай мыкты трактор экен. Бүт вовремя обслуживать этсем жакшы экен. Энергонасыщенный экен да, солярка да аз кетет экен. Баягы механизаторго дагы шарттары түзүлүптүр өзүнүн ичинде айдаган. Кондиционери бар экен, печкасы жакшы иштейт экен. Бүт жакшы да, практичный обслуживанияда да аябай арзан запчастьтары бүт. Биз негизи 4 культура себебиз основной. Буудай кылкандандан, арпа, жүгөрү, беде тоюттан, кант кызылчасын себебиз. Ушу кант кызылчасына бул трактор көп кызмат кылып берет бизге, баардык. Компактор сүйрөйт, айдайт күзүндө, фильтра чачып берет. Ушу БМК быйыл тилекке каршы БМК сүйрөтөлүк дегенбиз, узкий дөңгөлөбүз жок, тилекке каршы сүйрөтө албай калдык да. Ютоо биринчиден бул өзү негиз күчтүү трактор экен. Завод айткан 120 деп, мисал 90 аттын күчү деген бул дана выдавать эме күчтүүлүгүн берет экен да. Анан практичный обслуживание, буну өзүбүз да оңдосок болот экен. Запчасти Кудай бергенде доступный, аталык сервис групп бар, алардын балдары да мыкты бизге келип убагында бүт обслуживать этип келип беришет. Бир звонок кылсак көрсөтүшөт. Ушу жакты да ушунусу мененчи, доступный менен. Например, буну класс менен салыштыра келгенде класстын обслуживаниясы кымбат. Элементарный эле мотордун майы, фильтр, бүт гидравликасы менен $1000 чейин чыгып кетет да, 61 деме миң болот деп. Мен точносын билбейм, айтып жүрүшөт. Бул 10 000 сом ашып кетсе 10 000 сом кетет. Гидравликасы менен мотордун фильтр, воздушный фильтри менен бүт которгондо 10 000 сом кетет. Ушу эле результат, ушу эле объем работаны кылат. Класс кылганды бул деле кылат да. Солярка жагынан тоже эконом, аябай. 1 гектарга мисал глубина 30 кылсаң, бир 25-тин тегереги ичет да. Андан көп иче албайт, дың жер болсо. Арпа, предшественник кукуруза болсо, ушулардан примерно 20, 18 от почвы зависит да, кандай пойлага түштүң ушундай. Аларда биз Айыл банкка бардык. Айыл банкка барсак, ушу лизинг болот деди. Анан аталыкка келдик. Аталыктан саткан менеджмент балдары аябай мыкты экен. Булар бизге коммерческий предложенияны 10 мүнөттө эле даярдап берди. Бизге тракторду тааныштырды, көрсөттү, бүт характерикасын айтып берди, гарантиясын айтып берди, момдай болот деп. Өзлөрү да хозяйствосунда алышыптыр 2 трактор. Аларды көрсөттү бизге, жүргөргүлө, практика жүзүндө кандай иштеп атат. Аны көрдүк. Айыл банк менен 30% өзүбүздүн складыбызды төлөп алдык. Ушунда бизге 2 миллион 20 000 сомго бул трактор турду да, данный моментчи. Ушу төлөп атабыз. 8% годовых төлөйбүз. Ушундай 7 жылга бөлдүргөнбүз мөөнөтүн, кредитованияны. Кудайым буйруса, бизде планда ушундайдын эле 130-ун деп атабыз да. Кудайым буйруса, келаткан жазга деп атабыз. 2020-жылга жазга 130 тугун деген Кудайым буйруса оюбузда бар да. Ушун эле 130 тугун. Бул универсал трактор экен, себеби деген узкий дөңгөлөбүн салса 45-ке дагы 70-ке дагы түшөт экен. Күчтүүлүгү да, запас мощностьтугу болот да, баягы агрегат көбүрөөк кийсең жакшы болот да. Универсал как МТЗ 82-дей кетет экен да, универсал. Пахата десең пахата, малование, дискование, компактор. Еще бул комбайнда сүйрөйт экен, мен өз көзүм менен көрдүм. 6 ряддык Аметини сүйрөп жүрүшкөнүн көрдүм мен өз көзүм менен. Мисал 12-21-ге салыштыра кеткенде Беларусь мен бул намного күчтүүрөөк экен. Вызывать дагы экен нагрузка бергенде мотору, чем 12-21-ге караганда. Система охлаждениясы аябай
нак жазалыптыр да, баа бердим мен ушул жеринечи. Биз аталык клубка аябай эле ыраазыбыз. Ушундай линейка Ютонун официальный представитель болуп техниканы алып келип бизге таратып бергенине биз аябай эле ыраазыбыз. Биз баягы бизде мурун Ютодон бөлөк МТЗ эле алчубуз да, МТЗга көндүргөн биздичи. Эми бул жерге Юто аябай жакты да. Баягы МТЗдан дешеврерээк болотундай карап келсең, класстан дешеврерээк болуп, аналогдору да, класс менен New Holland'ын жондырлеринин аналогу деп койсом болот да. Мен өзүм ушундай чечим чыгарам да. Анан аябай ыраазыбыз, буларда бүт запчасти бар. Бизге аябай эле жакшы шарттар менен сунуштап берди бул тракторлордучу. Өзүлөрүн жакшы көрсөтүп атат. Аябай ыраазыбыз да. Биз сунуштап кылганбыз. Бизди көрүп Новопокровкадан менин тракторумду лично көрүп келип 2 адам алды да. Бирөө атын айта кетейин, Новопокровкада Рауль деген бала алган. Менден кийин примерно 1 айдан кийин ушуну көрүп жүрүп алды. Андан кийин Жаскамал Тузовкадан орус бир байке алган. Тоже ушундай дал эле өзү копиясын. Биз үчөөбүз аз сүйлөшүп, кандай экен, мунун минусты жерлери деле жок, тапканда аракет кылабыз. Жок, бирок минимальный минус деп койсок болот да. Эми ал жерин доработка биздин колдон келет, эми кылабыз да, Кудайым буйруса, ушу жерлери эле бар болду.